Ассалауму алейкум, урматтуу Москвада эмгектенип жүргөн бир туугандар, амансыздарбы? Бүгүн дагы мына Кудай кааласа бир кыргыздын чайханасы ачылды. Келип тамак жеп кетсеңиздер болот. Мындай боло турган акцияларын сүйлөп берейин силерге. Мына 1 килограмм аш 2000 рубльдан 2 салат, 2 чай, 2 наны бекер болот Кудай кааласа. Анан банкет өткүзсөңүздөр болот, шо той өткүзсөңүздөр болот, сөкө салуу, келип аш жеп кетсеңиздер болот. Кабиналар бар мына. Мисалы 10 000 сомдон жогору ушул жерде чай ичкен болсоңуздар, ошол банкет өткүзгөндөр 5% арзандатып болот. Метро Варшавскийдин 3-выходу мына. Метродон ачыгын айтайын, где-то бир 350 метрде экен да. Иштеп убактыларын айтып коеюн кыскача. Эртең 10дон эртең 5ке чейин иштейт, Кудай кааласа. 5-6 саат перерыв болот экен. Жүрүңүздөр туугандар. Парковкалар кенен. Жолдун боюнда 3-выходтан түз эле мындай басып көргөзүп берейин анда. Бул видеону ошол максималдуу түрдө достордун группасына, туугандардын группасына жөнөтпөңүздар. Жумуштан кийин чыгып чай ичип кетсеңиздер болот. Нукура кыргызча даамдар, нукура кыргызча. Жүрүңүздөр анда. Үчүнчү выходтан чыгып, солго кайрылып түз эле келгенде мына көргөзүп коелук. Одна стороны жолдон түз эле келдик. Байказан мына. Байказан бул жерде турат, туугандар. Могу зданиянын ары четинен киребиз. Парковкалар боюнча тааныштырайын. Воскресенье күндөрү билесиздер, могу жерге кое бересиздер. Эгер башка күндөрү келсеңиздер, могу жерлерге дагы койсоңуздар болот. Эч ким көтөрүп кетпейт. Анан Байказандын өзүнүн парковкалары дагы жок эмес бар. Мына. Кенен. Туугандар, парковкалар көрдүңүздөр. Кенен кесир кое бересиздер ушул жерлерге. Эч ким көтөрүп кетпейт, дагы бир жолу айтайын. Бул жер военкомат. Роскварда ушул жерде кайнап турат экен. Эгер келип калсаңыздар, коркпоңуздар. Эч кимге тийбейт, и текшербейт. Мына шефтери дагы кутуп алды бизди. Ассалауму алейкум. Кандайсыз? Келиңиздер. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Иштериңиз болуп атабы? Алхамдулилла. Ишти баштадыңар, Кудай кааласа. Буйруса баштадык. Алла разы болсун. Кененирээк тааныштыра алганда жүрүңүз. Бисмилла. Жүрүңүз. Охо. Шаңды го бияга? Аккордеончу дагы келип калды. Баракелде. Жүрүңүz. Бирибиз уборкада иштейбиз, бирибиз таксиде иштейбиз мына. Аккордеон ырымы сагынгандар үчүн баракелде. Өтөр экен бул турмуш. Баракелде. Бир тууганым койчу деп дейби. Баракелде, баракелде. Ассалауму алейкум. Амансызбы? Иштериңиз болуп атабы? Зерги, азыр мен видео башында деле айттым. Бирибиз уборкадан көрүп атабыз, бирибиз таксиде иштеп көрүп атабыз мына видеону. Мындай кулакка башкача угулат экен. Чынында бул иштеп жүрүп аккордеон ырын деле укпайбыз да. Мисалы үйдөн жумушка, жумуштан үйгө эле шашып жүрөбүз мына. Келип аш жесеңиздер, агам ушул жерде кызмат кылат экен, Кудай кааласа. Мына. Тааныштыра алганда, мына бул жер чакан бар экен. Өзүбүздүн атамекендик суусундуктар туугандар. Бул жердин самсалары аябай сонун экен. Ушул жерге барып дагы самса жедиңби деп жүрбөңүздөр. Эми эле
çıktı. Bul samsalar özgöndün samsalары, tuğanдар. Özgöndün samsalары. Namazxanalar бар турбайбы бияқта? Aa, namazxana ушул жерде. Алла разы болсын. Бір намаз оқып тұра. Ачы. Кабинка бар. Мына. Маздақ дарбаздар бар екен, қараңыздар. Дарбаздардан сатылады, а? Килограмм қаншадан Кыргызстан дарбаздары? дарбыздары. Килограмм 100 сомдон. 100 рубльден. Кес опар бересіздер. Ооба. Аябай сом екен. Мына. Өзіңіздің мекендештерге туғандар, келіп поддержка қылыңыздар. Мен қырғыз болып жаралып қалма. Чынында мен көп жерде сүйінемін да, ардайым сүйінемін. 4 кабина бар, 2 кабина диван, 2 кабина тапчан. Мына. Бұл жерге де бір 15-те адам батады екен, а, бияқта? 15 киши батат. Мына бұл жағыдағын бар екен, мына. Қараңыздар. Ошо где-то бір 10 адамдай отырып, кеңир ашыңыздар жеп, достор менен сүйлөшүп кетсеңиздер аябай сом екен. Аккордеончу кирип, өзүнчө сүйлөйт. Ал өзүнчө услуга болобу? Аккордеончу өзүнчө, эгер аккордеончу кааласа чакырып беребиз. Аны өзүнчө сүйлөшүп алышат. Эгер өздөрүнчө сүйлөшөт аны. Ооба. Мага жакты, жакшы экен негизи. Кыргызстанды сагындык. Жер жөнүндө, мекен жөнүндө, ата-эне жөнүндө сонурлар бурда береткен агабыз. Охо. Бул кабина тапчан. Тапчандар бар турбайбы? Төшөктөр. Охо. Бул жерге дагы бир 15тей бала отуруп, өзүңүздөрдүн отурушуңуздары беле, башыңыздары беле чакан достор менен отуруп кетсеңиздер болот экен. Аябай сом. Бул жер ошол. Бул жакта эң чоң кабина. Эң чоңу бул жакта бир. Биринчи кабина, эң чоң кабина. Караңыздар. Мага жакты. Ушул кабина мага жакты. Сон экен. Мен кыргыз болуп жаралып калганыма сүйүнөм деп мына айттым, а. Чындыгында өзүбүздүн мекендештер мындай чакан бир жер ачса дагы жакшылыктарына чакырып, эл менен бөлүшкүсү келип, бата дуу алышат да. Анан биздикилер жөн койбойт экен, поддержка кылат экен чындачы. Магазиндерди чыгарып жүрөм, барап ошолорго заказ кылышып, кой өзүбүздүн мекендештерин алалык, болсо дагы өзүбүзгө болсун депчи. Патриотторго, биздин кыргыздар патриот. Биздикилер кыйын экен чында. Патриот жактан катты кетебиз. Ооба. Бул жер ошол банкет өткүзсөңүздөр, бул жерде отдельный өзүнчө кылып берет экен. Каласаңыздар бир стол кылып берет экен, каласаңыздар ушундай кылып берет экен. Бир 30-40 адамды кылып берет экенсиздер, столдорду мындай тизиппи, а? Мына ушундай. Кондиционер иштеп турат экен, туугандар. Кондиционер күм экен, салкын сон экен да. Куда калса, мекендештерин көбү билбей аткандыр. Буну билип калса, жолдун боюнда экен, метрого да жакын экен. Аккордеончу бар экен, а? Поварлар каяктыкы? Өзбекстан. Өзбекстанбы? Өзбек поварлар. Өзбек поварлар. Атайын бизди каналдын катталуучулары үчүн жаңымдуу чыгарма. Ооба. Баракелде. Ай жеңелер, айда жеңелер, аппак аяктар шайыр жеңелер. Ай жеңелер, айда жеңелер, гүлдө назик судай толук биздин жеңелер. Баракелде. Sen
бақсам болосың деген, қарап қойшы сенде сұрарым, сөзді қараңғылады, ой жәме саған арнап төрт сағат құрады, ой жәме қойшы махаббатым, сен үшін де ырғап тұрамын. Ne var ekelde? Cemila, o Cemila, туғандар келіп мына ашты жеп дос туғандар менен ушул агаз өзү чозуп берет экен. Сиз кечинде бош болот окшойсуз, а? Кечинде ошол суроолор боюнча агабызды айтсаңыздар келип чозуп беришет, кудай кааласа. Мына кеңири эс алып кетесиздер. Анан бул Байказандын өзгөчөлүгүн аз силерге айтып берейин. Өзгөчөлүгү мындай экен. Бул жерден 4 жол чай ичсеңиздер, мына 5-инчиси бекер болот экен. Көчө көйдөн по-любому башка жактардан чай ичип жүрөсүздөр, мына бул жерге кол кой берет экен. Кармап туруң эле. Оң бой айтат. Бул жерге кол кой берет экен. Биринчисине, экинчисине кылыпчы. 5-инчиси бекер болот экен. Канча сомго чейин жесе бекер болот? Анын разницасы жок. Ошол средний чек примерно 400 сом болсо, 400 сом, 350 сом болот средний чек. Ошо 5-инчиси ошол абед бесплатно да. Мына туугандар, бул визитканы келсеңиздер аласыздар, дос туугандарга да бересиздер. Мына келип жейишсин. Адрестерин жазып койдук, номерлерин жазып койдук. Ушул мекендештер ушул жерде ачыптыр. Келип чай ичип, поддержка кылалык, башка жактан деле жеп жүрөбүз дегенде мен менюларын силерге бир көргөзүп коеюнчу анда. Менюлары кандай экен? Мына менюлары. Мастава дейт, андай 230 дейт. Чучвара 250. Мен маставасын азыр иштим. Аябай сонун. Анан бул жерге обедте келдик, самсалар аябай сонун экен. Чындыгын айтайын. Өзгөндүн не деген самсасы деп аттыңыз жана? Такачын самсасы. Такаша самсасы? Такачын самсасы. Такачы самсасы. Мына бизде Ош жактан өзгөн жактык бир туугандар такачынын самсасын сагынгандар болсо, бул такачынын самсасы моолор ошондо. Моолорчу? Бул слоёный самса. Мына самсанын түрү бар экен. Доставкалар барбы? Доставка бар. Канча алса? Примерно 20 поштон жогору болсо доставка кылып беребиз. Метрого чейинби, үйгө чейинби? Метрого чейин. Метрого чейин өздөрү апарып беришет. Мына. Ишиңиздерге ийгилик дагы бир жолу. Элдин кызматына боло бериңиздер. Рахмат. Келерки видеолорун көрүшкөнчө туугандар, келип чай ичиңиздер ушул жерден. Мына. Кыскача реклама туугандар, эгер сиздерде кирди чыкты маселелер болуп калса, Москвада жүрүп издеп аткан болсоңуздар ишеничтүү адамдарды мен сүйнөгамды сунуштаймын. Жакан сайдап өздөрү жакшы алып келишет. Келгенден кийин 3 айга экстрасага үй таап коюп беришет. Чыкпай туруп базадан чорунан текшерип беришет. Өзүм дагы барып тартып келдим. Кудай кааласа жолдон бир тыйын кеткен жок. 24 саат бою чалсаңыздар болот. Сүйнөгам кызматта.